Аллах сүйген пенделер китеби. Бул жерде пайдасыз иштердин олак болуу дегенде мага ошол көптөн бери жандай талаш жаратып келат го бизде. Музыка жөнүндө, ошол жөнүндө жакшы сөздөр бар экен. Так, Аллах Таала айтты, жана алар Рахмандын пенделери пайдасыз гыйбат ушак сөздүн жанынан өтсө, ага аралашпай урмат сыйын сактап өтөт. Фуркан сүрөсү 72-аят. Имам Куртуби айтат экен, ар кандай жалган ушак пайдасыз сөз жана иштерге араб тилинде лагуф деп айтылат. Буга ыр музыка жана ошого окшош нерселер дагы кирет. Соң аяттагы урмат сыйын сактап өтөт деген тексти чечмелеп мындай дейди. Мунун мааниси анын пайдасыз сөздөрү четке кагып, ыраазы болбой жүз үйрүп басып кетет. Пайдасыз иштердин ээлери менен бирге отурбайт. Пайдасыз бекерчи иштердин жанынан өтсө, ал иштерге аралашпастан басып кетет. Аллах Таала айтты, чынында имандуулар жеңишке, бейишке жетишти. Алар намаздарында Аллахтан коркуп турушат. Алар маанисиз сөздөрдөн ыраак болушат. Муминун сүрөсү 1-3 аяттар. Хасан Басри айтат экен, бардык күнөөлөр пайдасыз деп айткан экен. Алымдар музыканын арамдыгына 3 аятты далил кылышат экен. Биринчиден, Аллах Таала айтты, адамдардын арасында кээ бирлери билимсиздиктен улам Аллахтын жолунан тосо турган маанисиз сөздөрдөн сатып алат жана аны Куранды шылдың кылат. Дал ошолорго коркулуучу азап бар. Абдуллах ибн Масуд айтат экен, маанисиз сөздөр туурасында сурашканда алардан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Аллахка ант ичип айтамын. Бул аяттагы айтылган маанисиз сөз музыка деп жооп берген экен. Аллах Таала айтты, силер эй мушриктер, бул сөздөн Курандан таң калып жатасыңарбы? Аны уккандан жүрөгүңөр эрип, ыйлагандын ордуна мыскылдап күлүп жатасыңарбы? Силер ага көңүл бурбадыңар. Нажим сүрөсү экен. Абдуллах ибн Аббас айтат экен, бул аяттагы көңүл бурбадыңар деп которулган Самидун сөзүнүн тафсиринде мындай деген. Ал химарилер Йемендеги бир уруунун тилинде ыр күүлөрдү, музыкаларды айтуучулар маанисин билдирет. Алар Куранда аяттарын угушса, мыскылдап күлүшөт эле. Аллах Таала айтты, алардын кимисине алың жетсе, добушуң менен эле азгырып ал. Исра сүрөсүндө. Мужахид айтат экен, аятта айтылган добуштан максат ыр күүлөр жана музыка деп айткан. Алым Ибн Кайым айтат экен, Аллахтын душманы каргышталган шайтандын илимсиз жана жөнөкөй адамдарды алдай турган ыкмалардынан жана капилеттеги адамдардын жүрөгүн олжолой турган тузактардын бири ыр музыка ышкыруу жана кол чабуулар. Ыр музыка ышкыруу жана кол чабуулар. Аплодисменты. Бул Ибн Кайым айтат. Бул ыр күлкүлөр жүрөктү Курандан тосуп, аны бузуку иштерге түртөт. Ал шайтандын Кураны, ырайымдуу Аллахтын тосуучу калың дуал, бачабаз жана зынакерлерди азгыра турган калың дуал. Аны менен сойку ойношунан көздөгөн максатына жетет дейт. Сойку дейт, ушундай ыр аркылуу ойношунан бир көздөгөн максатына жетет экен. Наалаттанган шайтан ыр күлөрдүн жардамы менен адамдарды туура жолдон урат, ар түрдүү ыкмаларды иштетип, ыр күлөрдү аларга чырайлуу көрсөтөт. Музыканын жакшылыгын далилдөө үчүн алардын көңүлдөрүнө шектенүүлөрдү салат. Жыйынтыгында адамдар шайтандын азгырыгына азгырылып, музыканы адал санашат жана Курандан алысташат. Сен алардын музыканы уккандарын көргөнүңдө эле добуштар токтоп, аракеттер токтоп, жүрөктөр ага толук байланат, ыр күнүн ичине чумкуп кетет. Угуучулар мас адамдай титиреп, айланып, кыз текелердей назданышат. Ибн Кайым айтат экен, Аллахтын шариатта 10дон артык аталышы бар. Оюн күлкү Аллахтын сөзүнө каршы келген мындай шайтан күйлөрү шариатта 10дон артык аталышы бар экен. Оюн күлкү, бекербоздук, кол чабуу, зынага чакыруу, шайтандын Кураны, жүрөктө эки жүздүүлүктү өстүрүүчү, жаман добуш, адеп аклассыз, шайтандын добушу, шайтандын ыр күй аспаптары, капилеттик. Шайтан күйлөрүнө ушулар кирет экен да. Бул жерде мен окуп чыктым, бекербоздук, бекер сөз. Бул жерде жалган пайдасыз сөздөр, батыл, ышкыруу жана кол чабуу, зынага чакыруучу, эки жүздүүлүктү өстүрүүчү, шайтандын Кураны, жаман добуш. Ушулар ыр күүлөргө байланышкандай сөздөр экен да, өтө немечи, ыр күүлөргө.
Ушу бекеринен жанагындай түнкү клубтарда, дискотекаларда, кафелерде бүт жанагындай арак ичүүгө, зына, мушташ, бүт ошо жанагы музыка аралашат да, музыка. Музыканын түрлөрү да көп. Бүт жанагындай машинада деле катуу музыка коюп алып, аварияга учрагандар бар. Ушул жерде музыка тууралуу кенен кесир айтылып тур да, ушул китептечи. Бизде музыканы мындай кээ бирлери харам эмес деп эсептегендер да болушу мүмкүн да. Дагы буюрса башка темаларда да окуп берем, буюрса ушул кол чабуу жөнүндө, могу бекерпоздук жөнүндө, батыл жөнүндө, бирок ошо музыка жөнүндө ушуну окуп бергим келди. Себеби мен ошо музыка уккан, намаз окуган мусулмандар да бар да, комуз уккан, ушундайчы.